Ассаламу алейкум, урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен могул добуш берүү процесси жөнүндө шайлоочунун ушул шайлоо участогуна барганда кантип добуш бериши керек, колуна берилген кагаздарда, бюллетендерде жазылган нерселерде мындай көп башы чаташып калып атпайбы, кайсынысын эмне кылыш керек. Ошол багытта өзүм ушу талапкер катары түшүндүрмө берип коюуну туура чечтим. Ооба, Борборлук шайлоо комиссиясы өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн кудуретинин жетишинче өзүнүн расмий сайтына мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп атат. Бирок мен талапкер катары мындай өтө расмий тил менен эмес, жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Шайлоочу катары сиз эгер шайлоо участогуна барсаңыз, колуңузга эки барак берилет, эки бюллетен берилет. Бирөөсү жанагы партиялык тизме боюнча шайлоого аттангандар камтылган барак, экинчиси бир мандаттуу округтан шайлоого аттангандар камтылган ушул барак. Азыр бир мандаттууну кое туралы, партия боюнча, партиялык тизме менен аттанган талапкерлер боюнча биринчи барак боюнча түшүндүрмө берейин. Бюллетендин барактын өйдө жагында биринчи партиялардын номурлары жазылган, анын ылдый жагында талапкерлердин номурлары жазылган. Айта кетейин, сизге берилген баракта партиянын аты дагы, талапкердин аты жөнү дагы жазылбайт. Мисалы үчүн, менин партиям Альянс партиясы болсо, Альянс партиясы, Баланча партиясы, Түкүнчө партиясы деп жазылбайт. Алардын номерлери гана жазылат. Мисалы үчүн, менин партиям Альянс партиясынын номери 3-чү номер. Демек, өйдөнкү тизмедеги 3-чү номерди белгилесеңиз, анда Альянс партиясына добуш бердим деген сөз. Анын ылдый жагында Альянс партиясынын ичинен кайсы талапкер депутат болушун каалайсың деген маселеге келгенде, мисалы үчүн менин номерим 19. 19ду белгилейсиз. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, партиянын номерун белгилебей, мисалы үчүн менин Эрнест Кыязовдун 19 деген номерин гана белгилеп койсоңуз, добуш эсептелбейт. Демек, сиздин добуш текке кетти деген сөз. Сиздин мээнет, сиздин ошол шайлоо участогуна келип атайын добуш бергениңиз жокко чыкты, текке кетти, добуш берген жоксуз деген сөз да. А эгерде партиянын номерун белгилеп, Эрнест Кыязовдун номерун белгилебесеңиз, анда добушуңуз мага эмес, партияга кете берет. Ошондуктан мындай баракты алганда биринчи партияга да добуш бериңиз. Менин партиям 3-чү номер, 3-чү номерге добуш бериңиз. Андан кийин менин номерим 19-чу номерге добуш бериңиз. Ошондо Альянс партиясына добуш берген болосуз. Ошонун ичинде талапкер Эрнест Кыязовго ушул жигит депутат болсун деп добуш берген болосуз. Демек, дагы бир жолу кайталайм. Партиянын белгилей турган болсоңуз 3-чү номер, андан кийин ылдый жагында 19-чу номер Эрнест Кыязовдун өздүк номери. Анан кийин мындай белгилеп атканда, баракка белгилеп атканда ручка менен туура эмес белгилеп койсоңуз, добушуңуз жокко чыгат. Атайы келип, ушул талапкер депутат болсунчу деп ат арытып, жол карытып дегендей шайлоо участогуна келип, туура эмес белгилеп алсаңыз, анда добушуңуз жокко чыгат. Ошону өтө бир абайлаңыз, өтө буга маани бериңиз. Мисалы, туура добуш кандай болот? Туура добуш берүү мына партиянын тизмесиндеги номурдун тушуна белгилейсизби, же ошол талапкерлердин номурдун тушуна белгилейсизби? Ушул номурдун тушундагы 4 бурчтук турат го. Ошол 4 бурчтуктун ичине мына моундай кылып туура чийиңиз. Мындан башкача номурдун астын чийип коюп, же номурду айланта монтип төгөрөктөп чийип койсоңуз, же болбосо ошол 4 бурчтуктун ичине эмес, анын четине чийип, же башкача бир жылдызча коюп, же номурдун ичине эмес, сыртына чекит коюп, точка коюп койсоңуз, булардын баары добуш деп эсептелинбейт. Сиздин добушуңуз текке кеткен болот. Ошон үчүн туура добуш бериңиз. Партиянын тушундагы квадратка 4 бурчтуктун ичине, монда орусча айтканда птичка коюңуз, илмек кылыпчы. Анан талапкердин номурунун тушундагы жана квадраттын 4 бурчтуктун ичине мындай илмек кылып туруп добуш бериңиз. Андан башкача кылып добуш берсеңиз, анда добушуңуз жарабайт. Сиздин добушуңуз мындайча айтканда жокко чыгат, бракка чыгат деген сөз. Анан дагы бир эскерте кете турган жагдай, могу баракчаны алгандан кийин партиянын номерин карап, анын ылдыйынан талапкерлердин
номерин бир сыйра карап туруп анан кийин бир гана партияны номерин белгилей аласыз. Бир гана партияны, бир нече эмес, 2, 3, 4 партияны белгилей албайсыз. Бир гана талапкердин номерин гана белгилейсиз. Могул жигит да өтсүн, аркы жигит да жакшы, тетиги жигит да жакшы, ушу 3-4 келсе жакшы болмок деп бир эле бланкадан могу бюллетендеги бир нече талапкерлерди белгилеп койсоңуз, анда бул бюллетен жараксыз деп эсептелинет. Ошондуктан ушул нерсеге дагы өзгөчө маани бериңиз. Мына бул партиялык тизме боюнча талапкерлердин тизмеси катталган бюллетен кагаз боюнча жөнөкөй сөз менен түшүндүрдүм. Муну түшүндүңүздөр деп мен эсептейм. Экинчи бюллетен боюнча айта турган болсок, мындагы эреже тартиптер өтө эле жөнөкөй. Мисалы үчүн сиз жашаган жериңиз кайсы жерге катталган болсоңуз, ошол жерде мына азыр үгүт жүрүп атат болуш керек. Сиздин ушул жашаган округ боюнча Баланчаев, Түкүнчөев деген толтура фамилиялар бар. Ошол талапкерлер сиз жашаган округ боюнча ат салышып жатышат. Ошолордун өздүк номерлери бар. Номерлерди мындай өзүңүз билесиз да, мен буга шайлагым келип атат. Анын номери бир мандаттуу округ боюнча Баландай деген номерде. Ошол номерди гана белгилеп коесуз. Ошол кишиге түз добушуңуз берилет, добушуңуз түз ошол кишиге жетет. Мындайча айтканда, ошол кишиге добуш берген болосуз. Мында эч кандай деле кыйынчылык жок. Анан дагы бир чаташуу, бул кандай болуп калды? Могул партия боюнча шайлоого аттангандарды дагы шайладык. Могул жерде бир мандаттуу дегенди шайладык. Булардын эми кимиси өтөт деген мындай маселе болуп атат да. Мен шайлоочуларга барганда көбү ушундай түшүнбөй атышат. Бул партия боюнча баргандардын арасынан кимге, кайсы партияга добуш берсеңиз, ошол партиянын ичинен ким депутат болуш керек, кимдин депутат болушун каалайсыз деген маселе болсо, ошол партияны да белгилейсиз. Партиянын ичинен ушул киши депутат болсун ылайым деп ошол талапкердин номерин да белгилейсиз. Мурдагы шайлоодо мисалы үчүн партиялык система деп туруп добуш берет элеңиз, анан жыйынтыгына келгенде эле түшүнүксүз эле талапкерлер пайда болуп калчу эле, партия лидерлери өздөрү эле чечип койчу эле. Азыр андай эмес, азыр таптакыр андай эмес. Азыр мына ылдый жагында 1ден баштап 54кө чейин талапкерлер турбайбы? Ар бир партиянын курамында. Ошол партиянын курамында 1-де турабы, 5-де турабы, 3-де турабы талапкердин катар тизмеси. 5-деби же эң 34-чү турабы, же 45-чиби, же 54-чү эң аягында турабы. Бүт бардыгын мындайча айтканда шайлоочу өзү чече турган болот. Кимдин депутат болушун. Мейли биринчини белгилейсизби, мына ушул болсун деп. Же болбосо эң аягында же ортосунда турганын белгилейсизби. Кимди депутат болушун кааласаңыз, ошого добуш берсеңиз, ал добуш ошол талапкерге гана эсептелет. Анан бардык республика боюнча добуштар эсептелип, ошол партиялардын ичинен, талапкерлердин ичинен кимиси көбүрөөк добуш алган болсо, ошол көп добуш алган талапкердин депутат болууга шансы өтө жогору. Баарыңыздарга чоң рахмат. Шайлоо деген өтөт кетет, бир айдын арақ берагында. Жашоо улана берет. Ошон үчүн тынчылык болсун, аманчылык болсун. Баарыбыз бөлүнбөйлү, чачылбайлы, ынтымакта бололу, шайлоого сергек мамиле кылалы. Кой мен барбасам деле шайлоо өтө берер деп эмес, мындай бир ошол шайлоо күнү кичине бир убакытты бөлүп, мээнетти кылып, түйшүктү кылып ошого барып коюңуздар. Чоң рахмат сизге.